Ылыкова Гүлжамал Максатовна, Жалал Абад шаарынын тургунумун. Бул жерде Калматулла Алтынбектин ошо шаардык соттун төрагасынын үйлөрү. Мынакей карасаңыздар, бул үйлөр кайсы жактан канча жылдан бери курулуп атат деген суроо бергим келет. Анткени азыр пандемиядан чыкканда эч бир адамдын даже нан алганга акчасы жок, а бул төрага этаждаган үйлөрдү куруп жатат да. Бир эмес эки чоң үйдү куруп жатат. Ошо өзүнүн биз барып тартып жатканыбызда өзүнүн мен кызматтагы минип жүргөн машинасы эшигинин алдында турат. Бул жерде аябай көптөгөн устар иштеп жатканын көрдүм. Калматулла Алтынбек, жооп берсеңиз, сиз бул акчаларды ушундай үй салганга кайдан алып жатасыз? Сиздин айлык маянаңыз канча сом турат? Ай сайын канча сом акча табасыз? Же мындан бөлөк бизнестериңиз барбы? Мага окшогон жабырлануучулардын көз жашынан бүткөн үйлөр болуп жатат бул үйлөрчү. Эмне үчүн мойнуна албаган адам өлтүрүп койсо, мойнуна албаса, бул өлтүргөн эмес деп чыгарып кое албайбыз да биз, чынбы? Бул конституциянын гаранты болгон Сооронбай Шарипович, мен сизге кайрыламын. Ушу Жалал Абад областынын, Жалал Абад шаарындагы адамдардын үнү Кудайга жете турган болуп калды. Биз сизге жете албай жатабыз, сизге барсак да киргизбей жатышат. Жалал Абад Кыргыз Республикасынын ген прокурору Өткүлбек Асылбекович, мен сизге кайрыламын. Ушул ишти аягына чейин көзөмөлдөп берүүңүздү. Анткени чындык болбой жатат, адилеттүүлүк такыр болбой жатат. Мен эки баламдын өмүрүнөн дагы акча кымбат болуп жатат бул жердечи. Мен эки баламдын өмүрү үчүн кашык каным калганга чейин күрөшкөнгө дайыма даярмын. Ушул нерсени угуп, мага жардам берүүңүздөрдү суранамын.